Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya. Bu oroza karma ayı. As-savm, oroza деген söz bu tıyılu, tosulu. Tosulganda, tıyılganda biz adatta oroza kelgende bizi negizgi bergen surao mına ошол эмне ден соолукка байланыштуу болот дагы, оорулуу болсом башка болсом деп туруп, кээде орозо кармаган ден соолугу бар адамдарга караганда орозо кармабаган ден соолугу жоктор Кудай Тааланын астында көбүрөөк сооп алышы мүмкүн. Орозо бул жеп ичкенден анан мына ошол эмне адам өзүнүн аялы менен же күйөөсү менен жыныстык катнашын кылуудан тоскон ибадат деп билебиз биз. Бул мына ошо карапайым адамдардын орозосу ушул. Орозо өзү үчкө бөлүнөт. Жөнөкөйлөрдүн орозосу, сал жөнөкөй эместердин орозосу, анан вообще куртойлордун орозосу. Мына ошол биздики эң акыркы дохлую. Жегенден, ичкенден гана тыйылабыз, анан ошол аялыбызга тийишкенден тыйылабыз. Бул эми ушул жанакы ептеп жана мен айткан птичканы койдурмуш кылып өзүбүздү алдап аткандардын орозосу. Бирок хусусу сом өзгөчөлөнгөн адамдардын орозосу бар, алар мына ошол эмне ушактан, гыйбаттан жана башка нерселерден дагы тосулат. Өзгөчөлөнгөндөрдүн өзгөчөлөнгөндөрү бар, алар мына ошол жүрөктөрүн дагы жаман нерсе ойлогондон тыят. Алардын жүрөгүнө дагы бир жаман ой келбейт. Ушуну өтүп койсамбы, мынтип койсамбы, вообще аларда андай ой жок. Орозо демек не болот экен? Кээ бирөөлөр только жеп ичкенден тыйылат. Кээ бирөөлөр жаман айткандан, гыйбат айткандан, ушак айткандан тыйылат. Ал эми кээ бирөөлөр жүрөгүнөн дагы жаман ой ойлогондон тыйылат экен. Мына ушундай.